эгерде акчага келе турган болсок, мисалы үчүн бирөөдөн сом алган болсоң, сом менен кайтарышың керек негизи. Чүнкү сомдун окшоштугу бар да, сом бул акча, белгилүү бир эмелер, валюта. Демек, сом алган болсоң, сом кайтарышың керек. 1000 сом алсаң, 5000 сом алсаң, 10.000 сом алсаң, баарынын окшоштугу бар. Демек, аны өзүндө кайтарышың керек. Сом алган болсоң, рубль кайтарсаң болбойт. Сом алсаң эмне, доллар кайтарсаң болбойт. Сом алган болсоң, сом менен кайтарыш керек. Асыл негиз ошондой. Эгерде кимде-ким сом алып туруп, мага рубль менен кайтарасың десең, бул риба болуп эсептелинет. Качан кайтарса болот, бир учурда кайтарса болот, башка валюта менен. Эгерде сом алды, карызды кайтарар учурунда менде сом жок болуп атат, рубль болуп атат, рубль менен эле кайтарайынчы дей турган болсо, анда ошол кайтарып аткан күнкү курс менен чыгат дагы, ошо менен эсептеп туруп кайтарыш керек. Алып аткан күн эмес, кайтарып аткан күн менен кайтарыш керек болот.